Урматтуу мусулман бир туугандарым, барыңыздарга Аллахтын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн биз бирөө бизге А десе, биз Б дейбиз. Куду миңдеген кемчиликтер бизге айтылса, биз ал кемчиликтерден аруу, таза, сыяктуу көрүнөбүз, билинебиз. Бирок чын-чыныга келгенде күнөө бизде экендигин, бардык жашыруун айыптар биздин көңүлүбүздө, жүрөгүбүздө бар экендигин сезип, туюп билебиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, мусулман болуп төрөлдүк. Мусулманбыз, алхамдулилла. Бүгүн диниңиз үчүн эмне кылдыңыз? Раббыңыз үчүн эмне кылдыңыз? Пайгамбар үчүн, сизге ак сүтүн берген ата-энеңиз үчүн эмне кылдыңыз? Бул урматтуу мусулман бир тууган, дин үчүн, Аллах үчүн, китеп Куран үчүн жанын курман кылган сахабалар, пайгамбардын тарбиясын алган сахабалар. Абдуллах ибн Хузафа. Абдуллах ибн Хузафанын окуясы, урматтуу мусулман бир тууган. Абдуллах ибн Хузафа бул ошол учурдагы Рум падышасы Кайсар болгон. Бул Кайсар эч нерседен кайтпаган, жаман жолунан кайтпаган, жаман жолун бербеген Кайсар падыша болгон чындыгында. Кайсардын алдына баруу бар, кайтып келүү жок. Сен өлүп кутуласың андан, же түрмөсүнө, зынданыга ташталып кутуласың. Ошол эки эле жол бар эле. Бул Кайсар, урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Умар ибн Хаттаб халифасына өтө көп согуштарды кылган. Умар ибн Хаттаб мусулмандардагы өтө көп жыл согушкан Рум империясы менен. Румдар менен согушкан. Умар ибн Хаттаб аскерлерди, бир канча аскерлерди Румга согуш үчүн жиберет. Ал аскерлердин ичинде Абдуллах ибн Хузафа дагы бар эле. Абдуллах барат экен, булардын барган колоннасы, булар барган аскерлер жеңилип туткунга түшүп калат. Туткунга түшкөндөн кийин бул Кайсар өзүнүн жолунан, жамандыгынан, жаман арам оюнан кайтпаган Кайсар мусулмандарды бир көрөйүн. Мусулмандар бул өлүмдөн да коркпойт, эч нерседен кайтпайт. Чыныгы даканса акырына чейин бара турган мусулмандар. Буларды бир көрөйүнчү, текшерейинчи. Буларды бир сынап көрөйүнчү деди, дагы туткундардын арасынан алып келгиле деди. Абдуллах ибн Хузафаны алып келишти, колу буту байланган абалда. Абдуллах ибн Хузафа келет экен. Келгенден кийин ага ар кандай сунуштарды беришти баштады Кайсар. Эгер насрани болсоң, христиан болсоң, мен сага өзүңдүн диниңден кайтып христиан боло турган болсоң, мен сага бир канча алтын күмүштөрдү, динар, дирхам, евро, долларларды беремин деди. Бирок Кайсар бул сунушту өзүнүн бир жеке максаты үчүн. Бирок Абдуллах жок деди. Жок дегенден кийин мал мүлкүмдүн, салтанатымдын жарымын беремин. Диниңден кайтып мен диниме киргин деди. Жок деди. Өлкөмдүн байлыгынын бардыгын беремин. Кааласаң ушул Румду экөөбүз башкарабыз. Диниңден кайтып мени диниме киргин деди. Сен Кайсарсың. Сен аталарың өтө бай өчкөн. Өтүп кеткен жет атаңдын байлыгын, сага ошого миңдеген, миллиондогон сен сыяктуу байларды, байлыгын чогултуп келип берем десең дагы бир көз жабып ачканга ирменге чейин дагы, мына ушундай. Көз ачып жумган ирменге чейин дагы мен сенин диниңе кирбеймин деди. Кайсардын ачуусу келди. Падыша, эми текебирлик бар, башка бар. Кайсарды анда сен өлтүрөбүз деди. Диниме кирбесең сен өлтүрөм деди. Бардык жаачылар даярдаңыла, түздөгүлө түстүргүла, октор даярдагыла, аткыла. Бардык жаалар ага каратып тартылган абалда турат. Өлүм алдында турат. Снайпер, пулеметчик, акем, акес бардык ошого каратып турат, урматтуу мусулман, азырткы тил менен. Бирок бул эмне деди? Ошол учурда дагы, өлүм ардында дагы диниңден чыккын, бизге динге киргин деп айтып жатты. Бирок мен өз динимден кайтпаймын. Бул сыноосу өтпөдү. Бул экзамен өтпөдү. Мындан жыгылгандан кийин Кайсар өз жаман оюнан кайтпастан аны анда зынданга таштагыла, кыйнагыла, азаптагыла. Азыркы колго мык кагыш,
tırnağının астына iğne sayış eштек эмес. Тамга басыш эчтеке эмес. Эң кыйын азаптар менен кыйнады. Бул сахаба урматымсан өтө кыйын азаптар менен кыйнады. Bir канча күндүр түндүр ач калдырды, суусуз калдырды, жемексиз калдырды. Алсыз абалда жатат түрмөдө байкуш. Бул ач абалда эми чочко менен арак тарып кирген деди. Тоңуз эти арак алып киришти. Менин абалымда, Абдуллах ибн Хузафа, менин абалымда, менин учурумда шариаты менин диним бул нерсени жешке ичишке рухсат берет, разрешение берет. Бирок силер сыяктуу бир кафырлар, силер сыяктуу бир мусулман эместер, мен сыяктуу мусулмандардын, ислам дининин миңдеген миллиондогон мен сыяктуу мусулмандар үстүнөн күлүшүгө жол койбоймун, мен жебеймин деди. Берген тамагын дагы жеген жок. Бул сыноосу экзамен өтпөгөндөн кийин Кайсар дагы ойлонуп эки жака басып, эмне кылышты билбестен, эми буга эң баалуу тамактарды бергиле деди. Эң жакшы тамактарды беришти. Баалуу тамактардын бардыгын өзү жебеген тамактарды ушуга берди. Тамактарды жегенден кийин бир сулуу кызды алып киришти түрмөгө. Азыркы модель деп коюш номер 1ден дагы көбүрөөк номер 1 эң сулуу кызды алып киришти. Бирок ага кайрылып дагы карап койгон жок. Көз ирбемге кайрылган жок ага. Бул сыноосу экзамен өткөн жок. Кыз түрмөдөн чыккандан кийин мен падышачылыктын эң сулуу кызы болсом, кичине жылмайып, назик сүйлөшүм менен бардык жигиттерди өзүмө арбап алсам, бул ташпы, адамбы, инсанбы, не бул? Бул кандай адам бул? Мага кайрылбаган, карабаган кандай адам? Мен эркек аялдыгында билген жок, бул кайрылган жок мага бир жол дагы. Деп ошол кызы дагы таң калып чыгып кетти. Албетте бул мусулман, эр жүрөк, өзүнүн диниден до конца туруп бере турган сахаба болчу. Себеби бул пайгамбардын тарбиясын алган сахаба болчу. Абдуллах ибн Хузафа. Бул урматтуу мусулман бир тууганым өзүнүн жолунан, принцибинен кайткан жок. Дин үчүн, Аллах үчүн, китебибиз Куран үчүн, пайгамбар үчүн, исламды шерменде кылбаш үчүн эч кандай сыноолорго сынган жок. Бүгүн сен башыма сыноо келип кетти башка дейсиң. Сахабалар сен көргөндү миң көргөн. Кайсар байлыкты бийлик менен талап кылып көрдү, сунуш кылып көрдү, бирок алданган жок. Салтанатты чогуу башкарабыз деди, көнгөн жок, бийлик менен сунуштап көрдү. Азап менен, кыйнаш менен сынап көрдү, кайткан жок диниден. Тамактар менен, арам менен сынап көрдү, сынган жок. Ар кандай сыноолорду менен сынап көрдү, бирок кайткан жок. Ислам дининен бир көз ирмемге кайтпаймын деди. Анда буну Кайсар түшүнгөндөн кийин, эч нерсе менен алдап болбоштугун түшүнгөндөн кийин буну өлтүрөбүз деди. Мис казанга майларды кайнаткыла деди, буйрук берилди. Мис казанга, чоң казанга майлар кайнап жатты. Өзү сыяктуу туткунга түшкөн бир сахабаны алып келип алдына коюшту. Ал күйүп, казанга ташталгандан кийин эттери башка, сөөгү башка болуп туруп калды. Кайсар ал сахабаны алып келгиле. Аны алып келгиле деди. Абдуллах ибн Хузафаны казанга таштоо үчүн алып келип жатышты. Казанга жакындаганда казанын табы уруп, жылуулук тийгенден кийин Абдуллах ыйлап жиберет. Ыйлап жибергенде Кайсар ичине сүйүнүп, кубанып, мусулмандар ушул экен го. Болгон ушул экен го. Буларды эми өлүм мен коркуттум. Коркуп кетти мына өлгөндө. Эми мага жалынып жалбырат деп, ошондо ичинен сүйүнүп кубанып калат. Жакындап келип, "Не, диниңден кайтасыңбы? Өлүмдөн коркуп кеттиңби?" дейт. "Өлүм коркунучтуу экен" деди. Бирок Абдуллах ибн Хузафа бул өлүмүң эчтеке эмес мага. Менин бир жаным бар дейт. Бир жаны оп түшөт. Бир канча секундта сөөгүм башка, этим башка болуп өлүп каламын дейт. Бирок бул өлүм үчүн Аллах эртең мага бейиште миңдеген миллиондогон сыйлыктарды берет. Ошол сыйлыктарды алдында, миңдеген миллиондогон берилген сыйлыктардын алдында бул арзыбаган өлүмүң мага эч нерсе эмес. Дагы бир жолу болсо, дагы бир кыйналып, кыйынчылык менен өлүштүн бир жолу болсо кана дейт. Дагы мен иман үчүн, ислам үчүн да кыйналыбыраак өлсөм дейт. Дагы бир кыйын азапчылык менен өлсөм дейт.
Ертең Аллах мага миңдеген, миллиондогон жакшылыктарды берет. Аны алдында мен кантип арзуаган өлүм менен сыймыктанып барамын. Уялып каламын мен. Кана ушул башымдагы чачым-чалык жаным болсо, Аллах үчүн бирден курман кылсам, жанымды берсем Аллах үчүн деди. Аллах үчүн жанымды курман кылсам деди. Кайсар ошондо түшүндү. Буларды эч качан жеңип же жыгытып болуш мүмкүн эместигин түшүндү. Кайсар мындай улуу адамды чыныгы улуу адам экендигин түшүндү дагы, пешенемден бир өпсөңүз сизди коюп жиберемин деди. Абдуллах ибн Хузафа, мен сыяктуу туткунга түшкөн башка мусулмандарды да коюп жибересизби деди. Ооба, эгер пешенемден өпсөңүз бардык мусулмандарды коюп жиберем деди. Эми бир кайсардын пешенесинен өш, бул өлүмдөн коркуп, казанда кайнаштан коркуу эмес. Бул жакта миңдеген мусулмандарды сактап калыш үчүн разы болду. Ал өлүп калыш эч нерсе эмес. Ал үчүн өлүп калыш эч нерсе эмес эле. Чындап өлүп калыш эмне? Бир ок тиет, болду, өлөсүң. 1000 спортсмен, 1000 качок болсоң дагы бир ок келип тиет, ушунчалык пуля келип тийсе өлөсүң. Эч нерседен кайтпаган сахабалар, рухний сахабалар, урматтуу мусулман биртуган. Бул келди. Пешенесинен, кайсардын пешенесинен өптү, бардык мусулмандар азат болду. Чыккандан кийин, кайра келишкенден кийин Умар ибн Хаттабка, халифага болгон окуяны айтып беришти. Айтып бергенден кийин Умар ибн Хаттаб ордунан турду да, бардык мусулмандар Абдуллах ибн Хузафанын пешенесинен өбүш керек. Мен баштап беремин деп туруп, Умар ибн Хаттаб өзү Абдуллахтын пешенесинен өбөт. Ооба, урматтуу мусулман биртуган, эч нерседен кайтпаган ошондой рухний сахабалар до конца барган. Бир ишти баштаса, боло эткенде бошоп калбай деп кайта турган адамдар эмес булар. Дини үчүн, Куран үчүн, Раббы үчүн, пайгамбар үчүн эчтекенен кайткан эмес, корккон эмес. Сели империяга, сели дивизияга, миңдеген аскерлерге бир өзү ушинтип давай деп турган. Эчтекеден корккон эмес. Коркуу сезим болгон эмес буларда. Себеби чындап жүрөгүндө иман болгон, Аллахка болгон ишеним болгон, акыреттен кийин жашоо болушка толук ишенген булар. Ошондуктан эч нерседен корккон эмес, өлүп калыш эч нерсе болгон эмес булар үчүн. Урматтуу мусулман биртуганым, эчтекеден кайтпаган, өзүнүн правиласын бербеген сахабалар. Бул чыныгы эр азаматтар болгон. Чыныгы рухний сахабалар болгон, урматтуу мусулман биртуган. Себеби буну тарбиячысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ар кандай динге баштаган учурда ар кандай кысымдар болот. Ар кандай жолдор менен алдаштын мүмкүнчүлүгү болбогондон кийин ага сунуштап келишет. Бул дин жеткиришиңден, максатыңдан кайткын. Кааласаң байлык беребиз. Динар, дирхам, евро, доллар байлыгын бардыгын беребиз деди. Бийлик кааласаң өзүгө падыша кылып алабыз. Ар кандай сунуштарды айтты. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Оң колума күндү, сол колума айды коюп койсоңор дагы, берсеңер дагы мен динимден кайтпаймын, же ушул жолдо өлөмүн деди. До конца барамын деди. Максат бир эле пайгамбарда. Сендечи максат барбы бүгүн? Сага жол көрсөткөн пайгамбардын максаты бир эле. Иман исламга кызмат кылыш, до конца барыш эле. Урматтуу мусулман биртуганым, пайгамбардын тарбиясын алган сахабалар. Булар мечитте тарбия алышты. Күндүр түндүр иман үчүн, ислам үчүн сиз эмне кылып жатасыз? Раббым Аллах деп эмне кылып жатасыз? Китебим Куран деп эмне кылып жатасыз? Диним ислам деп эмне кылып жатасыз? Бирок болгондун баргандын бардыгы ушул, болбогондун бардыгы ушул. Эгер көз ирмемге дагы көзүңүздү ачсаңыз, жумсаңыз же ачсаңыз, күнүңүз түнүңүзгө алмашат, бирок сиз иман үчүн, ислам үчүн эмне кылып жатасыз? Эмне кылып жатасыз, урматтуу мусулман биртуган? Пайгамбардын тарбиясын алган Халид ибн Валид Аллахтын кылычы болгон. Аллахтын кылычы эле. Эчтекеден кайтпаган, бир согушка барса, жеңиш менен кайткан. Эч качан жеңилген эмес. Анын денесинде бир дагы соо жери жок, барык жок жара болгон. Ошончолук күчтүү сахаба. Бул Халид ибн Валид эле. Эчтекеден кайтпаган, эчтекеден коркпогон, до конца барган сахаба болгон. Халид ибн Валид.
Бирок өлүм төшөгүндө жаткан учурда мен ушунча согушка катыштым. Миңдеген согуштарга катыштым. Ар дайым жеңиш менен кайттым. Бирок ошончо согушка катышып, ошончо согушта өлбөстөн, шахид болбостон бүгүн төшөктө жатып жан берип жатам. Бул мен үчүн намыс дейт. Чында урматтуу мусулмандар, чындыгында ушундай. Булар эчтекеден кайтпаган сахабалар болгон. Эчтекеден коркпогон, даканса бара турган сахабалар болгон. Умар ибн Хаттаб бир көчөдөн басса, шайтан жиндер башка көчөгө качып кетчү. Шайтан жиндер, адам эмес, жаш балдар эмес, бардык шайтан жиндер башка көчөгө качып кетчү. Бул мусулман болгонго чейин өтө күчтүү спортсмен болгон. Эчтекеден кайткан эмес, күрөштөн бардыгы эч кимге берген эмес. Кылычын кындан чыгарса, бирөөнүн башын алмайынча кайра салган эмес. Ошондон кылыч кындан чыкса, бирөөлөр коркуп калышчу. Умар бүгүн бир нерсени баштады деп. Бардыгы жакындачу эмес. Ошондой рухний сахабалар урматтуу мусулмандар. Умар ибн Хаттаб, Халид ибн Валид, Билал радиаллаху анхунун көтөргөн таштарын бүгүн мен деген спортсмендер көтөрө албайт. Эмне үчүн? Себеп эмне үчүн? Диниңден кайткын, бизи динге киргин деп миңдеген азаптарды берип, кыйноолорду берип, оор таштарды койгон учурда ал өз дининден кайткан жок. Акырына чейин барды. Эч бир жолунан, принцибинен кайткан жок. Бүгүн биз урматтуу мусулмандар, арзыбаган бир сыноо келсе, проблема ушул деп. Арзыбаган бир нерсе келсе, ооруп кеттим, башка болуп кетти деп. Диниңиз үчүн эмне кылдыңыз, урматтуу мусулмандар? Иман үчүн эмне кылдыңыз? Ислам үчүн эмне кылдыңыз? Китебим Куран дейбиз, Раббым Аллах дейбиз. Бирок Курандын расмыдан, Исламдын атыдан башканы билбей калды. Беддүй заман Саид Нурси урматтуу мусулмандар. Бул ата теги пайгамбарга барып такылат. Беддүй заман Саид Нурси өмүрүнүн жарымы түрмөдө өттү дин үчүн. Кылмышкер болгон эмес бул, бандит болгон эмес. Рекетир болгон эмес. Киллер болгон эмес. Бул беддүй заман дин үчүн көрө албастар, динге каршылар түрмөдө сактап, өмүрүнүн жарымы түрмөдө өтүп кетти. 21 жолу ууланды. Аллах аны сактады бирок. Миңдеген кыйын азаптарда түрмөлөр өтө суук болот. Мына Сизон Чорный дельфинин эчтек эмес. Ал жердеги берген азаптар беддүй замандын чыныгы руханий күчтүү, чыныгы жүрөктүн ээси экендигинин далили. Анын жазган тафсирлери азыр муундан муңга өтүп келип жатат. Аны түрмөлөр кыйнап койду, өзүнүн максатынан кайтарып койду. Жок. Беддүй заман даканса барды. Анын жаткан өлүгүн дагы жашырышты, башка кылышты, жок кылышты. Ошондой дин үчүн кызмат кылган адамдар, инсандар урматтуу мусулмандар. Сиз бүгүн эмне кылдыңыз? Мусулманмын дейсиз. Сиз бүгүн эмне кылдыңыз? Бул урматтуу мусулман тууганым Саад ибн Муаз. Саад ибн Муаз радиаллаху анху, Аллах андан ыраазы болсун. Бул өткөн учурда, бул жашоодон кайтыш болгон учурда 70.000 периште асмандан жерге түшөт. 70.000 периште. 70.000 периште жерге түштү. Анын жаназасына миңдеген адамдар чогулду. Келбеген адам калган жок. Пайгамбар салсам бутунун учу менен басып калды. Мунун себебин сурашканда эмне болду? Перишелер көптүгүнөн басканы кадам таппай жатамын дейт. Басканы кадам таппай жатамын дейт. Бирок бул эмне кылды? Ошончолук сыйлыкка Аллахтын аршы титиреди, асмандын эшиктери ачылды. Пайгамбар салсам Жабраил периште келип, бүгүн үммөтүңдүн арасынан ким өттү, ким өлдү? Аллахтын аршы титиреди, асмандын эшиктери ачылды дейт. Ошондой күчүнү сахаба урматтуу мусулман Саад ибн Муаз бул урматтуу мусулман тууган бирок 30 жашында мусулман болуп, 36 жашында каза болот. 6 жыл исламда жашаптыр. 6 жыл мусулман болуптур. 6 жылда миңдеген миллиондогон иштерге жетишиптир. Бүгүн сиз 60-70ке кирдиңиз, Куранды окушду билбейсиз, намаз окубайсыз. Бирок бул урматтуу мусулман тууганым эчтекеден кайтпаган сахаба, дин үчүн, иман үчүн, ислам үчүн кызмат кылды. Диниден кайткан жок. Өзүнүн үкүм берген жок, өзүнүн принцибиден кайткан жок, өзүнүн оюн берген жок. Чыныгы мусулман эле бул.
Özünün jolundan kайтпаган сахабалар. Özünün prinsibin, özünün jolun berбеген сахабалар. Ölüm kelse, bugün ölümde adam karıştan korkot. Ölüp kalıştan korkot. Бирок карыштан дагы, ölümden дагы эчтекеден коркпогон даканса бара турган сахабалар. Булар чыныгы ер азаматтар, чыныгы ер жигиттер. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, булар чыныгы ер азаматтар болгон. Bir padişah айтат го. Biz musulmandарды басып алсак, musulmandарды жеңсек, экөөбүз кеңешип, бул падишах, эки падишах сүйлөшүп атат. Падишага айтып атат. Экөөбүз басып алсак, жыргайбыз, кенин алабыз, башкасын кылабыз дейт. Ал падишах акылдуу, динди түшүнгөн кишине, эй, сен империяларга, чоң-чоң дивизияларга, миңдеген аскерлерге каршы чыга бер, ошолорду басып ала бер. Бирок бул мусулман дегенге тамашалашпа булар менен. Булар менен ойношпогун. Булар ушундай адамдар, эгер пайгамбары бир иш айтса, о жактан тоонду алып келгиле десе, ал ташты алып, тоону тамыры менен алып келмейинче алар ошол жакта даканса турушат. Алар жолунан кайтпайт. Алар үчүн приказ, өлүм деген эчтеке эмес алар үчүн. Чындыгында урматтуу мусулман, согуш учурунда бүгүн согуштан бардыгы катышат, согуш болуп кетсе башка болот. Ал сахабалар согушуп калса, кулагы кесилип кетсе, дагы кес деп, оң кулагын берип, сол кулагын кессе, оң кулагын берип, дагы кескин деп, шахид болушка ошончолук үмүт кылышкан. Бир балмагы кесилип кетсе, кес деп, дагы экинчи колун көрсөтүп чуркашкан. Булар өлүм деген эчтеке эмес булар үчүн. Чындыгында өлүм иманы бар адам үчүн эч нерсе эмес. Эчтекеден кайтпаган сахабалар, урматтуу мусулман бир тууган. Булар даканса барышкан. Ак жолунан кайткан эмес. Ак жолго чындап кызмат кылышкан. Иман ислам үчүн жанын беришке даяр турушкан, урматтуу мусулман бир тууган. Манас атабыз дагы биз үчүн үлгү. Манас атабыз мусулман болгон, кыргыздын батыры болгон. Аларды Манас жок дегенди бетине түкүрүш керек. Ал Манас болбогону менен, болбосо дагы баары анын ичинде сен адеп баклаган када салкын бардык ошол Манастын ичинде болуп атпайбы? Манас мусулман болгон. Жарым жылган жарым чын. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Манас атабыздан алынчу сабактар өтө көп бизге. Манас атабыздын ордосун бузуп, алтын күмүшүн эже карындашын алып кетип жаткан учурда, жакып келип, Манас кой, таштайлы, качып кетейли, алдап кетейли, кетип калайлы деген учурда, Манас атабыз, bundan көрө өлгөнүм жакшы деп туруп, барып калмактарды кырып, Кытайлардын жолун тосуп, эже карындаш алтын күмүшүн кайра алып келген. Бул чыныгы даканса акырына чейин бара турган Манас атабыз болгон. Эчтекеден коркпостон, бардыгын жүрөгү түшүп, жашырынган жер таппай, каяка арчанын астына бекинсекпи, тоонун астына бекинсекпи, неге жашырынсак деп коркуп турган учурда, окко, дзотко төшүн тосуп, даканса турган Чолпон Оймонбай батыр, урматтуу мусулман, биздин атабыз. Булар өлүмдөн корккон эмес. Себеби өлүмдөн кийинки жашоого чындап ишенген булар. Аллахка чындап ишенген. Жер шарында, дүйнө жүзүндө эстеликтер көп. Атты минип турган, аттын жанында турган, атты көлөкөлөп турган, бирок атты үстүндө көтөрүп турган эстелик жалгыз дүйнөдө бирөө ал эстелик. Ал Дворец спортунда Кожомкул атабыздын эстелиги, урматтуу мусулман бир тууган. О тоошуга келгенде атынын буту кайрылып сынып калып, мен достукка кыянат кылбайм, мен сени таштап кетпеймин деп атыны көтөрүп, төбашыдан өтүп кеткен чыныгы спортсмен, чыныгы күчтүү нээси болгон Кожомкул атабыз, урматтуу мусулман бир тууган. Эчтекеден кайткан эмес. Аны көтөрүп, ойноп эле көтөрүп, о жака алып барып сайып койгон ташын бүгүн чекесин бир бурчун көтөргөнүгө бир машина берип, сыйлыктарды берип атат полвондарга. Биздин ата-бабаларыбыз нартуу тектүү, чыныгы эчтекеден кайтпаган, чыныгы спортсмен, динин бербеген, принцибин бербеген чыныгы адамдар болгон. Biz öz жолубуздан кайтпашыбыз керек. Өзүбүздүн принцибибизден кайтпашыбыз керек. Өзүбүздүкүн беришибиз керек. Туура башкалардын оюнун алышыбыз керек. Бирок актаган сыяктуу, забордо актаган сыяктуу ал ойлор биздин бир жерибизди акташы мүмкүн. Бирок өз жолубуздан, максатыбыздан кайтпашыбыз керек. Булар чыныгы иман исламга кызмат кылган кыргыз батырлары болгон. Эр жүрөктөр болгон, эр азаматтар болгон. Мухаммад Али мусулман эмес эле. Бирок мусулман эмес учурда, мусулман болгондон кийин миңдеген, миллиондогон акчалардан таппаган тынчтыкты,
бойлордо ийгиликке жеткен, ийгилигимдеги учурдагы сыйлыктарды раундтан жеңип, бойдон жеңип таппаган сыйлыктарды ушул жай намаз үстүнөн таптым дейт. Ал Мухаммад Али эмне үчүн? Чындап до конца иштеген эле ал дагы. Жаштыгында мээнет кылган, жалкоолук кылган эмес, жалкообек болгон эмес. Ибадатын дагы, тренировкасын да бардыгын жайында убагында кылган. Ал преске иштеп жаткан учурда спорт тарыхын жазган бир адам келет. Андан бул машыкты канча жол жасайсыз деп сурайт. Мухаммад Али преске иштеп жаткан болчу. Преске иштеп жатат эле. Мен оорумайынча эсептебеймин дейт. Элестетсеңиз, ал оорумайынча эсептебейт эле. Курсак ооруп калмайынча эсептебейт эле. Качан ооруп калгандан кийин эсептейт эле. Мына бардык күчү менен аракет кылыш, мына бардык дити менен аракет кылыш, мына бардык күчү менен аракет кылыш. Бардыгыңыздар ушундай иштешиңиздер керек. Анын ушунчалык эмгегин көрүп, кылган кызматын көрүп, мусулман болгондугун көрүп, чыныгы жол тапкандыгын көрүп, Майк Тайсон да мен да Мухаммад Алиден спортсмен болом, башка болом. Мухаммад Алини көрүп кумир түтүп, ошондой спортсмен болду. Мусулман болду. Ак жолду тапты, урматтуу мусулман бир тууган. Брюс Ли дагы аны киного тартышат. Ушунчалык ударлары күчтүү болгон. Брюс Ли, урматтуу мусулман бир тууган. Брюс Ли чындап тренировканын ээси болгон. Ага чымындагы кыжалат болуп калган удардын тездигинен. Аны тартып жатканда режиссерлор, башкалар, операторлор кичине жайыраак тепкин, ударыңды жайыраак ургун, камера тартканын успайт атпайтат деген. Ал себеби булар бардык дити менен, бардык күчү менен аракет кылган, урматтуу мусулман бир тууган. Аз убаганга жат болгон эмес. Чарчадым деген эмес. Жеңилип калдым деген эмес. Булар до конца барышкан. Джек Ма дагы, кытайлык Джек Ма, бул Кытайдын эң кедей үй-бүлөсүнөн чыккан. Сен сыяктуу кедей болгон бул. Бирок азырчы эң күчтүү миллионерлердин катарында. Бул убагында 3 жол университетке кире алган эмес. Университет алган эмес аны. 30 жол жумушка кирип, 30 жол айдалган, иштей алган эмес. Полицияга ишке кирейин деп, полицияга боюң кичине, ростуң кичине, боойсуң, жарабайсың деп аны айда беришкен. Мени дагы жеке, миңдеген адамдардын алдында, миңдеген эр-заматтардын алдында псих дешти, жинни дешти. Бирок чындап ким жинди, ким псих, ким адам экендиги мен билет элем. Убагында даратканын астында бекинип намаз окуйт элем. Бирок урматтуу мусулман, булардан айтуу чыныгы эр-азаматтыкка үлгү. Кимди кумир тутушубуз керек? Кимди артынан жүрүшүбүз керек? Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, эч нерседен кайтпаган руханий сахабалар. Булар эчтекеден кайткан эмес. Аллах үчүн жанын берген, бардык нерсеге даяр болгон. Сизди эмне токтотуп жатат? Бүгүн шылтоону ар жерге коесуз. Мамлекет, бийлик күнөөлүү, башка күнөөлүү. Бийлик аны бербей жатат, бийлик муну бербей жатат деп. Бийлик англис тил үйрөн деп айтыш керекпи? Бийлик тумучкада турган китеңди оку деп айтыш керекпи? Телевизор көрүп өчүр, ишиңди кыл деп айтыш керекпи? Жок. Демек күнөө өзүңүздө экен. Аркага тартып, өзүңүздү арка тартып жаткан бул өзүңүз экенсиз. Демек урматтуу мусулман аракет кылышыбыз керек. Дин үчүн, китебибиз үчүн, Куран үчүн, Раббыбыз Аллах үчүн аракет кылышыбыз керек. Жашоо кыска, өлүп калыш өтө оңой, жеңил. Өлүм ак экен, өлүм бар экен, андан коркуштун кереги жок. Мусулман экенбиз, ак жолдо экенбиз, бул динден кайтпашыбыз керек. Өзүбүздүкүн эч качан бербешибиз керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах бардыгыбызга ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Арамды арам көрсөтүп, арамдан алыс кылсын. Чыныгы иман үчүн, ислам үчүн кызмат кылган эр-азаматтардын катарында кылсын. Кудай Таалам көзгө көрүнбөгөн бале кырсык апаттардан, күндүзү күндүн, түндөсү түндүн бале кырсык апатынан сактасын. Жакшылыктын бардыгын берсин. Аллах бардык иштерибизге ийгиликти берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.